Элдик медиа баарына сөз беребиз. Видео сурак жүргүзгөн учурда анын бир тууган эжеси үйүндө ойноп жатышып, болжол менен 15:00 17:00 чамасында инисин столго отургузуп, бутун колун скотч менен байлап, андан кийин ошо атасынын үйдө кой союп жүргөн бычагы менен денесине бир нече жолу сайып жиберген. Анан кыздын берген көрсөтмөсүнө караганда, ошо бычакты сайып канды көргөндөн кийин калганын өзү билбейт да. Себеби ошондой абал бар. Ошо канды, тем более жаш адам, өспүрүм адам канды көргөндөн кийин өзүн жоготкон, калганын билбейм деп өзү көрсөтмө берип атат. Эмне себептен бул жолго бардың деген суроого биз мурда ошентип ойночу элек. Ага чейин менин колум байлаган, анан мен анын колун байладым. Бирок эмне болгонун билбейм дейт. Ошо бычак менен сайып алгандан кийин калганын өзү билбейт экен да. Элдик медиа баарына сөз беребиз.